Процессор деген эмне, кандай негизде иштейт, кубаты кандай эсептелет, анын иштөөсү үчүн эмне талап кылынат, кандай процессор чыгаруучу ишканалар бар жана башка ушул сыяктуу суроолорго төмөнкү видеодо жооп беребиз. Андыктан видеону аягына чейин көрүп, видеону көрүүдөн мурда каналга катталууну жана лайк коюуну унутпаңыздар. Процессор бул компьютердин негизги микросхемасы. Башкача айтканда, анын мээси. Ал компьютердин эсинде сакталган программалык коддорду жана бардык функциялардын иштешин башкарат. Процессордун иштөө жыштыгы канчалык жогору болсо, компьютердин иштөөсү да ошончолук бат болот. Процессордо атайын ячейкалар бар. Алар регистр деп аталат. Дал ушул регистрде процессор аткаруучу буйруктар жана маалыматтар жайгашат. Процессордун иши компьютердин эсиндеги буйруктарды жана маалыматтарды ыраттуулугуна жараша тандап аткаруу болуп саналат. Процессорду англисче CPU Central Processing Unit, бизче которгондо борбордук эсептөөчү бирдик деген түшүндүрөт. Процессор иштегенде компьютердин эсиндеги буйруктардын ыраттуулугун эсептейт жана аларды аткарат. Мындай буйруктардын ыраттуулугу программа деп аталып, процессордун иштеши үчүн түзүлгөн алгоритмди эске салат. Буйруктарды эсептөө ыраттуулугу төмөнкү учурда өзгөрүшү мүмкүн. Тактап айтканда, эгерде процессор буйруктардын биринен кийинкисине өткөндү эсептегенде, кийинки буйруктун дареги башка болуп калышы мүмкүн. Иштөө процессинин өзгөрүшүндө дагы бир мисал. Бул буйрукту токтотуу же болбосо аппараттык иштетүүнү бир канча убакытка токтотуп туруудан улам болушу ыктымал. Борбордук процессордун буйруктары компьютерди башкаруунун эң баштапкы деңгээли болуп саналат. Ошого байланыштуу ар бир буйрук сөзсүз түрдө аткарылышы керек. Аткарылып жаткан иштердин эч бири текшерилбейт. Аны менен бирге керектүү маалыматтарды жоготуу ыктымалдуулугу да текшерилбейт. Компьютер мүмкүн болгон процесстерди гана ишке ашырышы үчүн буйруктар керектүү программа катары тиешелүү түрдө уюштурулушу керек. Бир цикл баскычтан кийинкисине өтүү ылдамдыгы такт генератору менен аныкталат. Такт генератору борбордук процессор үчүн ритм кызматын аткарган импульстарды иштеп чыгарат. Такт импульсунун жыштыгы такт жыштыгы деп аталат. Процессор деген эмне суроосунда, процессордун негизги өзгөчөлүктөрү болуп разряддуулук жана тез аракеттүүлүк болуп саналат. Процессордун ылдамдыгы бул анын секундасына аткарган такттардын санын көрсөткөн параметр болуп саналат. Ал эски компьютерлерде мегагерц менен өлчөлөт. Кыскасы 1 ГГц 1 такт. 1 мегагерц 1 секундтагы миллион тактка барабар. Учурдагы компьютерлер гигагерц менен өлчөнүп, 1 ГГц 1000 мегагерцке тете. Аталган параметр канчалык жогору болсо, процессор ошончолук бат иштейт. Разряддуулук бул компьютерлер үчүн маанилүү болгон ички регистр, маалымат киргизүү жана чыгаруу шинасы, эстеги дарек шинасы сыяктуу түзүлүштөрдүн параметри болуп саналат. Кыскача маалыматтардын берилүү ылдамдыгы десек болот.